Бетонный комната десе болот, крышасы жок, жылына субак жок. Смотри, мы уже живем здесь где-то 6 или 7 класса. Ничего не меняется. Я надеюсь, в будущем то, что ты изменил. Бир комнатада уктайбыз да баарыбызчы. Түнкүсүн турганда апамдын ыйлап аткан үнүн укчумун да. Жаштамып, балама неме бер. Алла аракет кылып атат дегендерин укчумун да. Азыркы результат бул ошол өз убагында апамдын такыбалык кезинде кылган дубалары да. Азыркыга чейин ошондой. Чогуу жашайсың да квартирадачы. Холодильникти ачсаң, ар биринин өзүнүн полкасы бар. Менин полкам всегда пустой турчу. Тигилердин тамактары бар, аны алып жегин келет да. Бирок бирөөнүн акысы да алчы. Элестет, 2 жумуртка менен биринен алып келип жегенге акчам жок күндөр болот. Кошунабыздын очогуна барып, биз пирожкичип постоянчы. Бизде жок болчу, анткени биз квартирада турчубуз да. Биз бат-баттан изеп атабыз да. Анан кийин бир маалда апам шашып атып кайнап аткан казанга колун муну күйгүзүп атпай, полный үч. Пирожки бышкан, апам колу шишип кеткен. Аптека барып даралайын десек, акча жок да. Аба пирожкини сатчыкректе барыпчы. Доорду ыйлап чыгып жүрөм да. Пирожки сатып желесет. Туугандардын балдары бар, тааныштардын балдары бар. Келип сүйлөшүп отуруп калса эле. Мен дайыма сабак кылып отурам, магазинге жөнөтөт, арагын алып келип берем, кайра сабак кылып отурам да. Ошол жерде айта беришчи. Окуп не министр болосуңбу, депутат болосуңбу окуп, алкаштын баласы алкаш болот депчи. Бул Адилет Кемелов. Адилет мырзам серийный инвестор. $3 миллион ашык капиталы менен жана адал инвестициялар менен белгилүү. Бул Умар Кыргыз деген байкебиз. Москвада бизнес алып жүрөт. Кыргызстанда риэлторский компания миңдеген кыргыздарга батарея алып берген, жардам берген. 2 миллиардка жакын банктардан акча алган. Недвижимость тармагында көп жылдан бери иштейт да. Кечиресиң, не только недвижимость, плюс банки. Бул Максат Хамзаев байкебиз. Максат Хамзаев байкенин 3-4 бизнеси бар. Алдык бардыгын кире чыгатындай серийный бизнесмен деп коет да. Бул Эмир Рыспеков деген байкебиз. Бул байкебиз получается онлайн ресторанды 18 точка чейин көбөйтүп, Россияда, Казакстанда, Европада, Америкадагы ачканга жетишти. Ким эң баардан көп симпатия алса, комментарийде аны толук чыгарылышка чакырабыз.